сенин туулган күнүң. Ар бир адамдын жашоосунда бар өзгөчө күн. Кичине кезибизде бул күндү чыдамсыздык менен күтчүбүз. Үйгө дос, туугандар келиши, таттуу даамдуу тамактар жана көптөгөн сыйлык белектер. Бирок улгайган сайын көпчүлүгү бул күндү күтпөй калышат. Себеби ар бир туулган күн өткөн сайын дагы бир жылга картаябыз. Ал эми туулган күн жөнүндө дагы башка эмнелерди билебиз? Бүгүнкү сөз туулган күн кантип жана кандай тараганы жөнүндө болот. Туулган күндүн тарыхы адамдын тарыхында эле узун болгонуна карабай, адам затынын баардыгы жакында эле белгилеп калган. Биздин заманга чейин кээ бир мамлекеттерде, мисалы Египетте, тек гана көрүнүктүү, атактуу адамдардын туулган күнү белгиленген. Мисалы фараон, Вонт жана башка алдыңкы адамдар. Андан сырткары тек гана эркектердин туулган күнү майрамдалган. Ал эми аялдардын туулган күнү так белгиленбейт эле. Алар өзүнүн туулган күнү жана канча жашта экенин да билчү эмес. Андан кийин гана шеким башка мамлекеттерде дагы тарап баштаган. Албетте биринчи орундагы алдыңкы адамдарда гана, карапайым калкка келип, бирок бул учурда дагы тек эркектер майрамдаган. Андан соң ортоңку кылымдарда гана жаш балдар жана аялдардын туулган күнү белгиленип башталды. Жана бул традиция Германияда башталган. Азыркы күндө туулган күндү дээрлик барлык жерлерде майрамдашат. Туулган күн ар жерде ар түрдүү белгиленсе дагы, дээрлик дүйнө жүзү боюнча майрамдын ээсине арнап эң популярдуу Happy Birthday to You аттуу ырды аткарышат. Каалаган адам бул ырды каалашынча ырдай берет. Бирок бул ырды кинодо же сөзүн куттуктоо катары телеграммада жазуу үчүн авторскийин төлөө керек. Ырдын ээлерине авторскийден эле жылына 2 миллиондон ашык долларлар түшөт экен. Досум, каналга жазылып кой, досум. Канал ачканыма көп эле убакыт болду, дагы эле подписчик жок. Подписчик болгондо кичине көңүл көтөрүлүп калмак, досум. Please, досум, please.